Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Алато спорт YouTube каналыбыздын жалпы көрүүчүлөрү. Ушул күндөрү Белград шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионатынын алкагында 76 кг салмак чембирдигинде күрөш өткөргөн Айпери Медет кызы жарым финалга чыкты. Мекендешибиз алгачкы 2 ата-андашын 1 мүнөттүн ичинде ишенимдүү түрдө утуп алды. Айперинин жарым финалдагы ата-андашы ким? Күрөштү кайсыл жактан көрөбүз? Бары тууралуу алдыда кененирээк ага чейин сиздер каналга жазылып, видеого лайк басып туруңуздар. Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонун анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр. Сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол. Белградта уланып жаткан 23 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионатында кыз-келиндер күрөшү боюнча 76 кг салмак чембирдигинде күрөш алып барган балбаныбыз Айпери Медет кызы бүгүн 3 ноябрь күнү өзүнүн алгачкы баскычтагы күрөштөрүн өткөрүп, жарым финалга чейин жетти. Ал өзүнүн биринчи күрөшүндө экваторлук Реаско Валдесте 1 мүнөттүн ичинде ата-андашын таза далысына басып утуп алса, андан кийин чейрек финалда жаштар арасында дүйнө чемпионатында жакында гана 2-чи орунду багындырган индиялык Бипаша-Бипашаны 28 секундада таза далысына басып жарым финалга чыкты. Эми мекендешибиз 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионатынын финалына чыгуу үчүн бүгүн саат кечке 23:00 баштала турган жарым финалда америкалык жакында гана Уфада өткөн жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында 1-чи орунду ээлеген Кайла Рени Уолкер менен беттешет. Америкалык ата-андашы чындыгында олуттуу балбан. Ал бул дүйнө чемпионатынын алкагында 2 ата-андашын утуп алды. Тагыраагы биринчи орусиялык Евгения Захарченканы 6-5 эсемде утуп алса, чейрек финалда литвалык балбанды мөөнөтүнөн мурда утуп, жарым финалга чейин жетти. Айпериге алдаганча күчтүү ата-андаш каршы келет деп айтсак дагы болот. Анткени менен биздин мекендешибиз дагы өтө жакшы даярдыкта баргандыгын көрүп турабыз. Демек финалга чыгат деген илгери үмүтүбүз бар. Белградтагы дүйнө чемпионатынын программасына ылайык Бишкек убактысы боюнча кечки 23:00 жарым финалдык беттештер башталат. Анда мекендешибиз Айпери Медет кызы Сим атында Уолкерге каршы беттешке чыгат. Аны сиздер бүткүл дүйнөлүк күрөш биримдигинин расмий сайты www.checkit.org сайтынан көрө алсаңыздар болот. Эгерде ал жактан көрүү мүмкүнчүлүгү болбой жатса, анда сиздерге Инстаграмдан Нурсултан Турузбеков баракчаман түз эфирде көрсөтүүгө аракетин жасайм. Андыктан кааласаңыздар, ошол жакка катталып күтүп турсаңыздар дагы болот. Ал эми урматтуу мекендештер, ушул жерден берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Буюрса жакшы жаңылыктар менен саламдашалы. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан кезишкенче аман болуңуздар.